Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз менен сизге Аллах Таала жакшы көргөн сыфаттарды үйрөтүп айтат. Хулуқани юхиббухумуллах. Эки сыфат бар, ал эки сыфатты Аллах субхана таала жакшы көрөт. Кимде ошол эки сыфат болсо Аллах Таала аны жакшы көрөт. Ва хулуқани юбгидухумуллах. Дагы бир эки сыфат бар, Аллах субхана таала ал эки сыфатты жек көрөт, жаман көрөт. Бул эки сыфат кимде болсо Аллах Таала ал эки сыфаттуу адамды да жек көрөт. Fa ammal ladani yuhibbuhumullah fa husnul khuluq was sakha'u. Аллах Таала жакшы көргөн эки сыфат бул жакшы кулк мүнөз жана берешендүүлүк. Wa ammal ladani yubghiduhumullah wa su'ul khulqi wal bukhlu. Ал эми Аллах Таала жек көргөн, Аллах Таала жактырбаган эки сыфат бул жаман мүнөз жана сараңдык. Ушул эле хадистин уландысында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва иза арадаллаху би абдин хайран истамалаху фи qada'i hawaijin nas." Аллах Таала кайсыл бир пендеге жакшылык кааласа, ага Аллах Таала пенделердин, башка бир адамдардын муктаждыгын бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ачтап айтканда Аллах Таала кимди жакшы көрсө, ага берешендүүлүк сыфат берет. Ал муктаждарга берет. Натыйжада адамдардын муктаждыгы бүтөт. Аллах субхана таала аны жакшы көрөт. Бул берешендүүлүк сыфат пайгамбарлардын да сыфаты. Абдулла ибн Аббас радияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сыфаттап айтат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын эң берешендүүлүгү болгон. Өзгөчө Рамазан айында ажваду бил хайри минар рихил мурсалати. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрүп турган шамалдан дагы жакшыраак берешендүүрөөк болгон. Жана пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссаламда Халилуллах, Аллах Тааланын досу деген намга өзүнүн берешендүүлүгү менен жеткен. Аллах субхана таала Ибрахим алейхиссаламга суроо берет: "Атадри лима иттахазтука халилан?" Мен сени дос кылып, халил дос кылып алгандыгын себебин билесиңби дегенде Ибрахим алейхиссалам айтат: "Ла я Рабби, я Аллах, мен анын себебин билбеймин" дегенде Аллах субхана таала: "Ли анни раайтука тухиббу ан ту'тия ва ла тухиббу ан та'хуза." Ибрахим алейхиссаламга Аллах субхана таала айтат: "Мен сенден берүүнү жакшы көрүп, алууну жаман көргөн сыфатты байкадым" дейт. Ибрахим алейхиссалам берешендүүлүгүнөн билсек болот. Адам берешен болуу үчүн берип эле коюу жетиштүү эмес. Балким адам бергенден кийин анын ордуна кайсы бир нерсени үмүт кылуудан же аны алуудан сактануу дагы зарыл. Бул берешендүүлүк бейиштиктердин, бейиш элдеринин сыфаты. Ал жаннату дарул асхияи. Бейиш бул берешендүүлөрдүн үйү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: "Инна сахия карибун миналлахи ва карибун минан наси, ва карибун минал жаннати баидун минан нар." Чындыгында берешен бул Аллах Таалага жакын, адамдарга жакын, бейишке жакын, тозоктон алыс болот. Башка бир хадистин мазмунунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин яумин юсбихул ибаду фихи илля малакани янзилани." Ар бир күнү эртең менен эки периште жер бетине түшөт. Фаяқулу ахадухума Аллахумма а'тик мунфиқан халафан. Ал эки периштенин бирөөсү дуа кылат: "Я Аллах, сарптоочуга анын ордун, сарптаган нерсесин кайтарып бергин." Вакал ал-ахару ва якулу ал-ахару, экинчиси айтат: "Аллахумма а'ти мумсикан талафан." Ал эми ким бере турган нерсени бербестен сактап койсо, бербей койсо аныкын жок кылгын деп дуа кылат. Дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма нақаса садақату мин малин." Малдан берилген садака ал эч качан байлыкты азайтпайт. "Ва ма задаллаху абдан би афвин илля иззан." Качан адам кечиримдүүлүк кылса, Аллах субхана таала ал адамды бир гана даражасын көтөрөт. "Ва ма тавадуа ахадун лиллахи илля рафааху Аллаху азза ва жалла." Кайсыл адам Аллах үчүн жөнөкөй боло турган болсо, Аллах таала аны бийик кылат. Бул берешендүүлүк сыфаты эч качан адам байлыгынан, Аллах таала берген нерселеринен канча саптаган болсо, ал эч качан байлыкты азайтпайт. Балким ахирет үчүн гана алынып коюлат. Жана берешен болуу үчүн эч кандай бай болуу, нерселери көп болуу шарт эмес. Муса алейхиссалам бир күн Аллах субхана таала суроо берет: "Айю абдика агна." Я Аллах, сенин кайсыл пендең эң бай, эң нерселери көп бай болуп кайсыл пендең айтылат дегенде Аллах субхана таала айтат: "Акнау ма а'тайтуху." Эң бай адам бул Аллах субхана таала канча рызкы берген болсо, канчалык ал адамга байлыктан үлүш берген болсо, ошол нерсеге канет кылган бул эң бай адам болуп эсептелинет. Жана берешен болуу үчүн өтө көп нерселерди берүү да зарыл эмес, шарт эмес. Бир күнү өтө берешендүүлүк менен Аллах тааланын ыраазычылыгына жеткен сахабалардын окуясы. Бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мехрабтын астына чыгып сахабаларды берешендүүлүккө кызыктырат. Андан кийин көп өтпөстөн бир ансори сахаба өзүнүн кызматчылары менен чоң бир баштыкка өтө көп курмаларды салып көтөрүп келип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына коет.
Андан кейін буну байкаган эки мунафык бири-бирине айтат. Бул адам рия кылып жатат, эл көрсүн үчүн кылып жатат. Башкалар да мени көрсүн деп ушунчалык көп курман алып келди деп гыйбат кылышат. Андан кейін дагы бир ансори сахаба эки колун жайып, алаканына оңго жетпеген курманы салып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында үйүлүп турган курмаларга келип кошот. Буну да байкаган эки мунафык гыйбат кылып сөзүн баштайт. Аллахнын дини ушуга муктаж беле. Аллахнын дини ушунун курмаларына муктаж беле деп аны гыйбат кылышат. Аллах субханаху тааля Кур'ан Каримде айтат: "Фаман я'мал мисқала зарратин хайра яра." Ким жакшылыктан кыпынчалык жакшылык кылса, Аллах Таала анын сыйлыгын сөзсүз берет. Дин үчүн, өзүнүн ахирети үчүн канчалык сарптаган болсо, мейли ал көп болсун. Биринчи сахаба сыяктуу. Ал ансори сахаба Мадинадагы эң бай сахабалардын бири эле. Анын курма бактары өтө көп эле. Ал өзүнүн муктаждыгы, үй-бүлөсү үчүн алып койгондон кийин дагы ашкан, сарттай турган курмалары өтө көп болгондуктан ал баардыгын көтөрүп келди. Ал эми экинчи сахабанын болгону бир туп курмасы бар эле. Ал ошол курмадан өзүнө, үй-бүлөсүнө муктаждыгын алып койду. Ашканы болгону оңго жетпеген курма эле, аны да аздебестен көтөрүп келди. Аллах субханаху тааля айткандай, ким ахирет үчүн, өзүнүн бейиши үчүн канчалык сарптаган болсо, анын сыйлыгын сөзсүз көрөт. Жана уландысында айтат: "Фаман я'мал мисқала зарратин шарра яра." Ким жамандыктан кыпынчалык кылса, мейли бирөөнү гыйбат кылсын, сөз кылсын, билип кылбысын, билбестен кылсын, ал адам дагы анын жазасын ахиретке барганда сөзсүз көрөт. Аллах субханаху тааля да биз менен сизге Аллах субханаху тааля берген мүмкүнчүлүктү текке кетирбестен, ар бир учурда ахирет үчүн, өзүбүздүн бейишибиз үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү жумшап, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн сарптап бейишке киргенге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya rahman.